Ашказанында жарасы барларга кандай кайнатма пайдалуу? Укроп ашыкча салмактан арылтат. Укроп өзгөчө жыты бар бир жылдык ашкөктөрдүн бири. Байыркы египеттиктер укроптун тундурмасы муундарды бошотуп аш ооруну айыктыраарын билип, дары катары колдонушкан. Ал эми байыркы грек дарыгери Гиппократ укропту ашказан оорулары үчүн да колдонгон. Курамы: укроптун курамынан В6, В9, Р, В1, В2 өзгөчө жалбырагынан С витаминин кезиктирүүгө болот. Ал эми уругунда калий, марганец, жез, цинк, кальций жана натрий баш болгон микроэлементтер бар болсо, сабагында фосфор менен темир бар. Кошумчалай кетсек, зат алмашууну жакшырткан флавоноид дагы укроптун курамында. Укроп нерв, жүрөк, кан тамыр жана дем алуу органдарын системаларына таасирин тийгизип, алардын жакшы иштешине көмөктөшүп, организмдеги ашыкча суюктуктарды айдап чыгып, ашыкча салмактуулуктан арылтат. Мындан тышкары диабет оорусу менен күрөшүп, организмдеги уюп калган туздарды да жоготот. Укроптун курамындагы бета-каротин көздүн көрүүсүн жакшыртып, тамакка болгон табитти ачкандыктан дарыгерлер аны тамактануу рационуна аралаштырып колдонууну сунушташат. Кайсы ооруларды айыктырат? Тамгалар көрүнбөй калганча, көз тунарып чарчаганда бир чай кашык укроптун уругу жардамга келет. Аны дакиге ороп, ысык сууга 3-4 мүнөт тындырып алып туруп, суудан чыгарып муздатуу керек. Даки жылуу болуп калган соң жумулган көздүн үстүнө 5-10 мүнөт кармап туруу шарт. Бул ыкма көздүн чарчоосун басат. Ушул ыкманы көздүн тегерегиндеги майда бырыштарды жок кылуу үчүн дагы колдонсоңуз болот. Мындан тышкары бул ыкма эмчек эмизгендерге да пайдасын тийгизет. Эмчегинен сүт чыкпай кыйналгандар укроптун кайнатмасын ичүү зарыл. Ашказанында жарасы барларга оору катуу кармаган учурда укроптун кайнатмасын ичүү сунушталат. Ал үчүн алгач 2 чай кашык укроптун уругуна 2 стакан ысык суу коюп 5-10 мүнөт демдеп коесуз. Даяр болгон соң аны ичүү керек. Бул ыкманы эркектер импотенция оорусунда колдонсо болот. Демделген ичкиси келбегендерге укропту майда туурап, каймакка аралаштырып салат кылып жеш сунушталат.